Салам кыздар. Бул жанагы мен айтып аткан чоң энебиздин машинкасы. Мунун баягы биз иштеп жүргөн мындай кулагы бар. Бул ушундай таризде иштейт. Эми ушул кулакты алып туруп мотор коюу бизге эмне керек? Биздин жумушубузду бир кыйла жеңилдетет. Себеби кулакты иштетип отурганда сиздин бир гана муну колуңуз гана иштеп калат. Эгерде кулактын ордуна сиз мотор коюп иштете турган болсоңуз, материалды эки кол менен кармап туруп иштетсеңиз болот. Ошондуктан мен сиздерге азыр моторду каягына кантип коет ошону көрсөтүп берем. Биз ушул мотордун машинаның ушул кулагын алып салышка аракет кылабыз. Кулакты алып салабыз. Бизге бул кулактын ордуна бизге мотор коюлат азыр. Биз кулакты алып салдык. Бул кулак мындай гана болт менен катырылат. Ушундай гана болт керек болот бизге. Моторду орнотуу үчүн бизге ушул болт менен катырабыз. Бул мотор китайский эмес, бул российский мотор. Бул баягы илгерки чайка деген машиналар болчу эле. Ошол машинанын мотору китайский мотор деле кудуш окшош болот, biraz кичинераак болот. Китайскийдин деле мындай жеринде кичинекей ушундай бел тешиктери болот. Бул жерге мына болтту салып туруп катырабыз. Ушул болтту салабыз дагы. Анан ушул моторду орноткондон кийин бизге мындай ремень керек болот. Бул ремень ушул мотордун мына жерине илинет. Ушул жерге илинет, азыр сиздерге көрсөтөм кайдан кандай кылып байланат. Мынакей кыздар, биз моторду ушинтип мына жерге катырдык. Мына жерге моторду катырып бүттүк. Баягы биз айткан болт менен катырдык. Бизде мындай мотор орношту. Мына ошентип орноткондо бизде мына жерде мындай ремень болот. Бул ременди базарда сатат. Бул ремень мына жерге орнош керек. Мотордун мына жеринде кичине ушундай бурагыч жери бар. Ушу менен мына бул машинанын кулагынын ич жагына орнош керек. Ушундай чукур жери бар, атай арык окшогон. Ушу жерге мындай кылып орнотобуз. Койсоңар, мына жеринде болот сайгычы. Ушу жерге мындай сайып койсоңар, ошол жерде сайылган жерден мындай педалга улайсыңар, тепкичке. Менин бул ошо российский машинканыкы болгон үчүн бунун педалы мына жеринде эле бар. Ушул педал менен тебесиңер. Силерде мындай чоң педал болушу мүмкүн. Мындай эгерде базардан китайский мотор алып туруп, мындай машинкага орнотуп иштетем десеңер, мындай чоң педал менен иштетсеңер, ушундай тездикте дагы иштей берет. Скоростной регулировкасы жок да. Өзүңөр бутуңар менен регулировка кыласыңар, секинирээк тепсеңер, секин иштейт, каттык тее берсеңер, каттык иштейт. Жеринде өзүнүн регулировкасы болот. Постоянно бир калыпта секин тиге турган кылып, бир темптерин түшүрүп бер десеңер, өзүңөр кыла турган болсоңор токтон суруп алып кылгыла. Ушул менин кыскача немем. Моторуң машиналардын кулагы бош болуп калса, мынаны бурап тургула. Эгерде жип түрүп бүтсөңөр, мына каттык бурап койсоңор, мына бурагычты пышык болуп калат. Мына ушинтип машинканы иштете берсеңер болот.